Саламатсыздар, урматтуу биздин мугалимдер, студенттер, жаштар. Сиздерге бүгүн мен YouTube сайтына, YouTube платформасына кантип видео жүктөгөндү көрсөтүп кетейин. Мындайча айтканда, кантип туура видео жүктөөнү көрсөтүп кетем. Балким сиздерге пайдасы тиет. Анда баштайбыз. Аны үчүн биз биринчи Google браузерге киребиз. Google браузерде мен өзүмдүн аккаунтум менен киргенмин, катталганмын. Андан кийин бул сайт жазган жерге youtube.com деп жазабыз. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде мен бул кичинекей иконкада мен Google Chrome'го өзүмдүн аккаунтум менен катталгам. Эгер каттала элек болсоңуз, электрондук поштаңыз менен каттоодон өтүшүңүз керек. Эми YouTube'га кантип видео жүктөйбүз? Бул жерден плюс турат, создать видео или запись деп. Ушул жерден биз добавить видео деп, ушул жерди бассак, добавить видео деп чыгат. Добавить видеону тандасак, биздин өзүбүздүн автоматтык түрдө өзүбүздүн аккаунтубуздан өзүбүздүн каналды ачып, бул жерден файлды тандоо бөлүмү чыгат. Бул брать файлды тандасак, бул жерден мен өзүм даярдап койгон видеомду көрсөтөмүн. YouTube'га ал видео жүктөлө баштайт. Ал видеону да бул мен жүктөгөндөн кийин кирип көрсөңүздөр болот. Ал сиздерге өтө чоң жардам этет. Ал видео болсо рекламалар келет го, биздин компьютерибизге рекламалар келген, рекламаларды жок кылуунун жолдорун көрсөтүп кеткенмин. Мына темасы, биринчи бул жерге названиясын жазабыз. Эгер видеого жазган болсоңуз, анда автоматтык түрдө бул жерде жазылып калат. Бирок бул жерден өзүңүз каалаган названияга өзгөртсөңүз болот аталышын. Андан кийин видео жөнүндө бир аз маалымат жазасыз. Кааласаңыз милдеттүү түрдө эмес, описанияга ушул видео жөнүндө кириш сөздөрдү жазсаңыз болот. Же болбосо ар кандай сайттардын ссылкаларын койсоңуз болот, өзүңүз маалымат берген сайттардын ссылкаларын. Андан кийин бул жерден значокту жүктөсөңүз болот. Мындайча айтканда, сиздин видеоңуз башкы бети кантип көрүнөт. Мисалы, YouTube'дан толтура миллиард видеолордун ичинен сиздин видеоңуз кантип көрүнөт. Ушул жердеги значок менен жүктөп койсоңуз болот. Эгер сиз аны даярдай элек болсоңуз, анда автоматтык түрдө видеолордун ичинен YouTube видеонун ичинен бир картинканы тандап, ошол биринчи бетине коюп коет. Мен болсо аны жүктөп даярдап койгонмун. Сиз аны Canva программасында жасасаңыз да болот. Мен значокту бул жерге даярдап койгом. Эми менин видеомдун көрүнүшү ушундай болот. Кантип рекламаны жок кылса болот. Эми биз андан азыр биздин видеобуз бул жерде караңыз 55% жүктөлдү жана видеобуз кайрадан жүктөлдү. Бул жерде контентти тандайбыз. Эгер чоң жаш балдарды болсо, анда жаш балдарга тандайбыз. Эгер чоң жаш балдар үчүн эмес, чоң адамдар үчүн видеолор болсо, анда бул жерде тандайбыз. Андан кийин бул жерде жаш өзгөчөлүктөрүн да белгилеп кетебиз. Андан кийин бул экинчи бөлүмгө дополнительныйга өтөбүз. Бул да өтө маанилүү. Заставкалар, подкастки, ошолорду кантип видеого кошсо болот. Андан кийин үчүнчү бөлүм, бул болсо видеонун доступ. Мындайча айтканда, видеоңуз открытый доступта болобу, же болбосо ссылка менен ачылабы. Мисалы, сиз открытый доступ кылсаңыз, сиз видеону публикага чыгарып, бул жерди баскандан кийин сиздин подписчигиңиз же болбосо ошол YouTube'да
каалаган адам сиздин видеоңузду көрүүгө мүмкүнчүлүк алат. Мындайча айтканда бардык адам сиздин видеоңузду көрсө болот. Экинчи бөлүмүнө тандасаңыз, экинчи бөлүмү ссылка менен доступ берет. Ссылка болсо, кимде ссылка болсо гана сиздин видеоңуз көрө алат. Үчүнчү ограничение болсо, кимдин электрондук поштасын же болбосо кимдин аккаунтун бул жака жазсаңыз, ошол гана адам көрө алат, башка эч ким көрүнбөйт. YouTube'дан издесе дагы, аталышын жазса дагы эч качан чыкпайт. Биз болсо азыр доступ по ссылке дегенди тандайбыз. Кимде ссылка болсо, бул видеону көрөт. Андан кийинки бөлүм болсо, сиз видеону бүгүн жүктөп, бирок публикага, интернетке бардык элдер көрүшү үчүн, бардыгына доступный болушу үчүн сиз каалаган бир датаны тандап койсоңуз болот. Эмне үчүн бул керек? Эгер сиз видеону түнү жасасаңыз, мисалы мен да кээде жумуштан келип видеолорду жасаймын. Түнү жасап, видеону түнү чыгарсам, элдерде менин видеомду анчалык көп адам көрүп, анчалык көп пайдасы тийбеши мүмкүн. Эгер сиз бул жерден эртең мененки саатта публикага чыксын деп белгилесеңиз, анда сиздин видеоңуз эртең менен интернетке чыгат. Бирок интернетке жүктөлөт, бирок публикага эртең менен бул жерде белгилеген саатыңызда чыгат. Азыр биз болсо доступ по ссылке кылабыз. Андан кийинки бөлүмдү сиздерге көрсөтүп кетейин. Бул жерде мына башындагы бөлүмдө другие параметры дегенди басасыз. Бул жерде тег жөнүндө теги деп турат. Бул тег эмне деген? Бул сиздин видеоңуздун ключевое слово деп которулат, билишимче. Бул сиздин видеоңузду түшүндүргөн сөздөр. Мисалы биз видео урок же болбосо видео сабак десек, мисалы видео сабак деп энтерди бассак, бул дагы бир тег болот. Мындайча айтканда, кимдир бирөө интернеттен видео сабак деп издесе, биздин видеону сунуштайт. YouTube биздин видеону сунуштайт. Бул ушундай бир алгоритм. Эгер биз кыргызча деп жазып койсок, кыргызча деп издешкенде, мисалы кыргызча видео сабак дегенде биздин видеону да сунуштайт. Себеби биздин видеонун аталышы мына көрдүңүздөр. Рекламаны жок кылуунун кантип жок кылса болот. Бул видео сабак деген аталыш эмес, бирок биздин тег ошол сөз бар болгон үчүн биздин видеону да сунуштайт. Тегти жазууна сөзсүз сунуштайм, себеби миллион миллиард видеолордун ичинен издегенде кээ бир видеолор мисалы биринчиге чыгып калат. Эмне үчүн? Себеби аларда сонун тегдерди жазган жана издегенде алардын видеолору дайым биринчиге чыгып калат. Ошон үчүн бул жердеги бөлүмгө тегге сөзсүз адамдар эң көп издеген сөздөрдү жазышыңыздарды сунуштайм. Ошондо сиздин видеоңуз баттап алат жана башкаларга дагы көрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Себеби миллион миллиард видеолордун ичинен сиздин YouTube'дагы кичинекей видеоңузду табыш кыйын болот. Ошон үчүн тегтерди колдонгон бул өтө жакшы натыйжа берет. Мисалы, бул жерге мен аталышыны ошол кантип жок болот деген аталышта жазайын. Биздин видео жүктөлүп бүттү. Эми бул жака тегтерди жазабыз. Мисалы, бир нече эле тег жаздым бул жака. Өзүмдүн аталыш каналымдын аты автоматтык түрдө жазылып калды. Видео сабак кыргызча жана
Андан кийин реклама деп жазсак да болот. Бул болсо ушул рекламаны деп издегенде дагы биздин видеону YouTube сунуштайт. Андан кийин болсо бардык бөлүмдү толтурганыбыздан кийин биз бул жерде доступту өзүбүз каалагандай доступту коебуз. Андан кийин бул жерде сохранить деп басабыз. Видео биздин каналга сакталат жана эгер бөлүшүүнү кааласаңыз, ушул ссылкаларды берет автоматтык түрдө, кааласаңыз бөлүшсөңүз болот. Мына өзүңүздөр көргөндөй, мына мен видеолорум жүктөлдү. Мисалы, бул түстөгүлөр мына открытый доступ. Мындайча айтканда, азыр интернетте аны издесеңиз таап көрө аласыз. А бирок бул видеону көрө албайсыз, себеби бул качан гана сизге мен ссылканы жөнөткөндө гана ачылат. Ошол ссылка менен гана кирүүгө болот. Анда барыңыздарга ийгилик каалайм, барыңыздарды онлайн сабак тартып, бул видеолорду жүктөп, биз менен бөлүшүп коюңуз. Сиздерден сураныч, барыңыздарга ийгилик каалайм.